Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин эле көпчүлүк түйшүктүн баары аялдарга түшкөнү баарыбызга маалым. Алсак үй бүлөсүн багуу үчүн чет мамлекетке аттанганда, соодага баш урунганда аялдар болду. Алардын арасынан ар кандай тоскоолдуктарга карабай мыкты ишкерлер чыкты. Убакыт өтүп жашоо жакшырганы менен энелер турмуштун түйшүгүнөн толук арылып калган жок. Саясатка аралашайын деп кадам таштаса да, кайра эле үй бүлөлүк же башка маселелер менен өз максатынан баш тартууга аргасыз болуп келген. Ошол эле мезгилдерде айымдардын арасынан суурулуп чыгып, коомго активдүү салымын кошкон айымдар да жок эмес болгондугу кубантат. Салыштырмалуу албетте чоң жылыш бар, билимге умтулушуп, адистикке умтулушуп, коомго көп аралашып, азыр мындай бир теңтайлаша иштеп калышты да коомдо аялдарыбыз. Кийинки мезгилде мен мына эмеге жогорку жергиликтүү кеңештин депутаттыгына бир канча созывга иштедим, бирок бир созыв депутат төрайым болуп иштегенимде ушу депутаттардын арасында да аялдардын да бир аракетчилер бар эле да. Анан коом менен иштешип калдык, көбүнчө аймак-аймактар менен иштешип калдык. Ошол жерде мен аялдардын активдүүлүгүн көтөрүүгө, аларды бир ушундай бир жакшы алдыга карай умтулууга чоң багыт бергенге аракет кылып, бир активдерди түзүп, ушундай бир эмеге жакшы иштөөгө тартып жүрдүк да. Ошондо аялдардын эмеси аябай күчөдү. Аялдардын саясатка аралашуусундагы көйгөйдүн тамыры кыздарды бийликке, саясатка аралаштырууну мектептен кичинекей кезинен баштап үйрөтпөгөндүгүбүздө дешет серепчилер. Билимдүү, күчтүү саясатчы аялдарды чыгаруу үчүн аракетти пайдубалынан баштоо зарыл. Эгер лидер айым өз жумушун так билсе, ага тоскоолдуктар деле болбойт дешет. Бирок башкаруу системасында, чечимдерди кабыл алуу процесстеринде аялдардын болгону учурдун талабы катары айтылууда. Эми тоскоолдуктар болот деп да айта албайм, анткени эгер аял болобу, эркек болобу ар бир адам өзүнүн ишин мыйзам чегинде так аткарса, тоскоолдуктар жаралбайт деп ойлойм. Анткени тоскоолдук кайсы мезгилде болот? Кадайдыр бир өзүнүн кызыкчылыгына басым жасаган кезде, же болбосо бир мыйзамдын бир бөлүктөрүн билбей калган учурда, анан сырттан тоскоолдуктар болушу мүмкүн да. Коомубузда жашап жаткан аялдар үчүн аял жетекчинин бар болушу көбүрөөк маанилүү экен. Анткени өз көйгөйлөрүн, өз жан дүйнөсүндөгү чечилбей жаткан сырларын аялдар ошол аял жетекчиге гана айтып, ички кайгысы менен бөлүшүп, же болбосо туура жолго консультация алганга ошол аял жетекчиге аял жарандар көбүрөөк ишеним көрсөтөт экен деген пикирде калдым. Сүлүктүү шаардык кеңештин өткөн чакырылышында депутат болгон айымдар бир катар маселелерди көтөргөнүн айтышат. Алсак, калктын экономикалык мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу аракеттери шаарды өнүктүрүүдө өзгөчө мааниге ээ болгон. Россияга барып иштеп, жанагы акчасын жыйып, кыйынчылыкта үйдөн алыс, бала чакадан алыс болуп, жыйып келген акчасыны бир жумалап, мындай элге той беремин деп, анан биринен өтүп бири той беремин деп, ушундай көп өзүбүздүн үй бүлөбүзгө ысырапчылык кылып баратабыз да. Ушуну азайтуу жолунда элдин арасында аралап, өзүбүз түшүндүрүү жолдорун жүргүзүп, ошол табылган акчаларга балдарыбызга жакшы билим берип, чет өлкөлөрдө окутуп, Кыргызстанга жакшы кадрларды даярдаш керек деген өзүбүздүн сунуштарды айтып, ушундай иш чара алып бардык. Мен өзүмдү айтып кетким келсе, мына мектеп-интернатына бир балдар үчүн жакшынакай бир аянтчага акчалай жардам берди. Аялдардын коомдогу ролу менен кошо саясий, экономикалык деңгээлин көтөрүү, инсандык, руханий, кесиптик жөндөмүн жогорулатуу мезгилдин маанилүү маселеси. Анткени аялдар бар жерде ийгилик, аруулук, адилеттүүлүк арбын болоору талашсыз. Каныша Яшымова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.